Саламатсыздарбы, эфирде күндүн темасы студияда Сагынбек Абдыкалыков. 2004 жылы Москвадагы бүткүл союздук эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмө борбору СССРдин тутамына кирген республикаларга 49 жылга ижарага берилет. Аны Москвадагы кыргыз ишкерлери оңдошуп, ишке киргизишип 5 жылга ижарага алышат. Бүгүнкү күндө аны пайдаланууну улантуу же республиканын карамагына өткөрүп берүү тууралуу сөз болгондо пикир келишпестиктер пайда болду. Бүгүн ушул маселенин айланасында сөз болмокчу. Студиябыз меймандары менен сиздерди тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Даниил Ибраев жана Кыргыз Республикасынын алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Турсунбек Күрөңкеев. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар, биздин мындан башка дагы 2 мейманыбыз бар эле. Алар келбей калгандыгына байланыштуу мына үчөөбүз бүгүн эфирде алып барабыз. Эми Даниил мырза, окуя кандай болду эле? Ушу өкмөттүн тутумундагы адам катарында жооп берип койсоңуз. Рахмат. Эми биринчиден айтыш керек, биз бүгүн атайын келгенибиз ушул Орусиянын компаниянын өкүлдөрү бул жерге бизди чакырды эле. Чогуу отуруп, ушул элге биздин Кыргызстандагы жарандарыбызга мындай толук маалыматты берелик деп биз атайын ошого келдик. Бирок тилекке каршы алар келбей калыптыр. Кубанычбек мырза. Кубанычбек мырза, ооба. Эми мындай кыскача айтсак, ушул айтылган имарат, Москвадагы имаратыбыз, бул эң негизги Кыргызстанга, Кыргызстандын мамлекетине берилген имарат. Бул имараттын максаты кандай? Биринчиден бул Кыргызстандын экспортту көбөйтүү, Кыргызстандын мындай өзгөчөлүктүү, тарыхты, маданиятыбызды көрсөтүш үчүн атайын берилген имарат. Эми ушул 5 жылдын ичинде айтылган Орусия компаниясы, ушул соода үй, ушул имаратты жеке кызыкчылык үчүн иштетип, аракеттерди кылды. Эми бул коммерциялык компания. Ооба, балким жакшы иштеди. Биз ошого мындай бизде маалымат жок. Жакшы иштедиби, жаман иштедиби. Бирок азыркы убакта бизде Кыргызстанда бир эң негизги принцибибиз бул экспортту көбөйтүш үчүн аракеттерди кылышыбыз керек. Бул боюнча биз азыр экспорттук стратегияны дагы түздүк. Азыркы убакытта бул өкмөттүн токтому менен бекитилет. Анын негизинде ушуна экспорт биздин товарларыбыз ар бир өлкөгө мындай бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошол аракеттер менен биздин товарыбыз экспортко кетсе, мен ойлойм абдан жакшы болуш керек эле. Эми ошол соода үйү деп коелук, мына ушундай сөз болбодубу? Бул Кыргызстандын карамагына кандай чегелип калды, жана дал бүгүнкү күндө максаты кандай? Бул соода үйү бул жеке орусиялык компания. Ооба, экономика министрлиги менен 2008 жылда келишим түзүлгөн, ижара келишим. Анын келишимдин негизинде 5 жылга мөөнөтү 5 жылга каралган. Бул айтылган 5 жыл 2010 жылда 27 декабрда бүткөн. Ошонун негизинде мындай цивилизациялык принциптин негизинде экономика министрлиги азыр айтып атат. Мөөнөтү бүттү. Иштедиңер. Бизге бир отчетту биз сурасак дагы берген жоксуңар. Бирок макул. Мөөнөтү бүттү. Эми ушул келишимдин негизинде айтылган имаратты бошотуп Кыргызстандын мамлекетине бергиле. Биз экономика министрлиги ушул принцип экспортту көбөйтүү принциптери менен ушул имаратты иштетелик деп бир жеке компания үчүн эмес, мындай Кыргызстан үчүн. Бизде Кыргызстанда өндүрүп чыгарылган продукция үчүн. Биздин Орусияда турган мигранттарга дагы бир жардам берүү бир борбор болуш үчүн. Вот ушундай аракеттер болуп атат. Турсунбек мырза, мына сиздер айтып атасыздар, бул соода үйүн түзүүдө бизде көптөгөн каражаттарды жумшадык, анан кийин дагы келишим уланышы керек болчу деген пикирди айттыңыздар. Мына ушул боюнча өзүңүздүн түшүнүгүңүздү билдирсеңиз. Жакшы болот. 2002 жылы СНГ мамлекеттеринин отурумунда Россиянын инициативасы менен ушул Москвадагы союздугунда ВДНХ деп коебуз го, ошол ВДНХнын территориясындагы ошол ар бир 15 республиканын өзүнүн павильондору болот эле да. Ошол негизде ошол
ошондо болгон нерселерди азырда улантуу максатында ошол Россия мамлекети ушундай инициатива көтөрүп, ушул СНГ мамлекеттерине сунуш кылат да, силер ошол зданияларды арендага алып, иштетип, анан мындай более глубокий интеграцияга байланыш аркылуу багат өзүбүздүн бири-бирибизге товар өндүрүмдү жүгүртүүсүнөн көбөйтүп, ушундай шарт түзүп берелик депчи. Ошого биздин Кыргыз мамлекети дагы аракет кылып, 2003-2004 жылдары ушул Кыргыз ресурс деген мамлекеттик ишкана болгон. Ошолорго Кыргыз өкмөтүнүн атынан берилип, алар ижарага алып иштете башташат. Бирок алар кийин иштете албай калып, арендный платасын төлөй албай калып, Россия тараптан жаап салынат. Кийин 2008 жылы Кыргыз өкмөтү Москвадагы ишкерлерге посольствода бир канча жолу чогулуп, Кыргыз Москвадагы ошо кыргыз жарандарына, Москвада ошо иштеп жүргөн кыргыз мигранттарына кайрылып, ушул биздин өкмөттү акча болбой атат. Ушуну силер ошо бир Кыргызстандын товарларын ошо Россия территориясына чыгаруу боюнча жардам берсеңер, өзүңөрдүн салымыңарды кошсоңор деген мындай чакырык кылат да. Ошондо биздин Кыргызстандын мигранттары өздөрү кеңешип, ушундай чечимге келишет, макул бизде Кыргызстанга болгон салымыбыз болсун деп, ошол Москвадагы павильонду акча салышат. 2008 жылы декабрда экономика министри менен ошол торговый дом Кыргызстан деген Москвада түзүлүп, келишим түзүлөт 5 жылга деген. Анын срогу Данил мырза айтканда 2010 жылы эмес, 2013 жылы 29 декабрда бүттү. Жакында эле бүттү. Анан ошол боюнча ошол торговый дом Кыргызстандын учредителдери дагы ошо Кыргызстандын жарандары, бирок алар Москвада иштеп атканына байланыштуу алар ошо Москванын жарандыктарын алышкан. Анан биздин жеткен маалыматтар боюнча мен Москвага 2 жолу барып келдим, былтыр дагы, мурдагы жылда барып келдим. Эмне үчүн дегенде биз ушул көптөн бери эле аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө мына сиздер өзүңүздөр көрсөңүздөр, Россиянын продукциясы Кыргызстанда, мен алкоголь ичимдиктер жөнүндө айтып атам да, Кыргызстанда тетиги чек-арадагы кичинекей айылдарда да сатылып атат. Биздин Кыргызстандын продукциялары бир дагы бутылкасы Россияга сатылбайт, официальный түрдөчү. Ошону биз дагы ошо Кыргыздын атамекендик өндүрүүчүлөрүнө шарт түзүп берелик деген негизде биз ошо торговый дом Кыргызстан, ошо Москвадагы торговый ВДНХдагы ошолорго кайрылганбыз. Силер лицензия алсаңар, анан биз ошо Кыргызстан товарларын чогуу Россияга чыгаралык депчи. Ошондо мен өз көзүм менен ошо Россияга барып, ошо мына акыркы жолу барганда 3 күн болдум, өз көзүм менен көрдүм. Аябагандай чоң иш жасаган. Чын-чынына келгенде мага бүгүнкү өкмөттүн жасап аткан ошонун мына экономика министринин жасап аткан аракеттерин көрүп алып, бир жагынан мен уялдым да. Эмне үчүн дегенде булар ушу Кыргыз мамлекетинин атынан ушу биздин Кыргызстандын жарандары мынтип түз эле айтсак болот да, Кыргыз өкмөтү жасай турган ишти жасашты бүгүнкү күндөчү. Ошол жерде мен 3 күн болдум, бир күндө жүздөгөн кыргыз жарандары кайрылат экен. Ар кандай Москвадагы маселелер боюнча. Бирөөнө машина керек экен, бирөөнө гостиница керек экен, бирөөнө ар кандай жамандык, жакшылык болот экен, ошолоруна бардык вопростор менен ошо торговый домго кайрылып, ошолор чечип берип атканын мен өз көзүм менен көрдүм. Эми алардын данные боюнча ошо 60 миллион рубльдан ашык акча каражаттары сарпталыптыр. Эмне үчүн ошо торговый дом павильон мурун мына 1 этаж, мына бийик 1 этаж здание экен. Алар общий площадь 580 квадрат экен. Алар ошо 580 квадратты экинчи уровеньде коюп, 2 этаж кылып туруп, алар 900 квадраттан ашык квадрат жасашыптыр. Ага ошо 2 миллион доллардан ашык акча сарпталыптыр. Мен аны өз көзүм менен көрдүм, ошондой көбү болдум.
Турсунбек мырза, баягы сөз бир сузарып кетти да, биздин тиги көрүүчүлөр, угармандар тажап кетпесин. Мондай суроо пайда болуп атат да. Мына 2013-жылы мөөнөтү бүттү. Эми мөөнөтү бүткөндөн кийин улантылат деген кандай деңгээлдеги документ бар беле? Бул жөн эле кулай сөзбү? Мындай толугу менен айтып берейин. Мейлиңиз. Эми бул жерде азыр ассоциациянын мүчөсү президенти отурат. Биз ушул ассоциацияларга чындыгын айтканда экономика министрлиги алар менен мындай бири менен спорго аракет кылсак туура эмес болот. Эмне үчүн бул экономика министрлиги эң негизги принциптери бул бизнести же бизде Кыргызстанда мындай өндүрүп аткан бир аракеттерди колдошубуз керек. Ошонун негизинде бир көп жумуштар алып барууда. Ооба, балким бүт баарыны кылганга биз азыркы убакытта мындай ишине жетпей атабыз. Бирок эми ушул айтылган Орусиянын соода үйү боюнча мен толугу менен айтып берейин. Бул жерде кичине туура эмес айтылып атат. Эми мурун ушул Орусияда жашаган жарандарыбызга, мигранттарыбызга кайрылып, өкмөт кайрылып, ушул бизге биз бир ремонт кылып бергиле, ушул бир курулушту жасап, анан тиякта иштетип аракеттерди кылсаңар жакшы болот эле. Биз эчтеке кыла албай атабыз. Ушул негизинде 2002-жылда өкмөттүн буйругу менен тиякка бир $100,000 $100,000 акча биринчиден бөлүнгөн. Андан кийин ушул ижарадан түшүп аткан акчадан дагы бир мындай бизге маалымат ушул мигранттар эле берип атышат, $100,000 салынган. Ушул имаратты мындай бир түзүп, жакшы мындай ремонтторду кылабыз деп. Бирок ушул эле убакта мындай айтышыбыз керек. Тиякта биз азыр бул жерде мырза айтып атат го, ушул мындай аракеттерди кылып атабыз. Ушул биздин алкоголь продукцияны экспортко мындай бир лицензияны алып атабыз. Бирок ушул бүгүнкү күнгө чейин Орусияда официалдуу түрдө бир дагы арак сатыла элек. Бир дагы мындай алкогольдук бир продукция сатыла элек. Эмне үчүн? Туура айтылып атат. Лицензиянын Орусиянын бир принциптерди биз мындай жакшы иштете албай, ушул тиякта биздин продукцияны киргизе албай атабыз. Ошонун негизинде азыр мындай бир толук стратегияны түзүп атабыз. Ушунун ичинде биз чогулушта да отурганбыз, ушул ассоциациялар менен тиякта түшүндүрүп айтып атканбыз. Биз азыр аракеттерди кылып атабыз. Ушул эле биздин продукцияларды, ушул эле алкоголь продукцияларыбызды Орусияга жеткизебиз деп. Эми азыр тиги Орусиянын компания айтып атат, соода үйү. Биз ушул алкоголь продукцияны тиякка алып баргыла. Азыр ким мындай тоскоолдукту коюп атат? Тиякта бул имарат склад эмес да. Бул имарат бул официалдуу түрдө мындай Кыргызстандын маданият үчүн, анан биздин продукцияны мындай көргөзүп, мындай бир ярмарканы кылып же выставкаларды кылганга бир ылайык площадь болуш керек. Ушул площадь бар, калат, иштейт. Эми бул жерден 5 жылдык ижара бүттү. Эми аны мамлекеттин карамагына алуу, ишкерлердин карамагында калтыруу. Ушул маселе дагы чоң маселелердин бири болуп атат да. Ушуга кандай карайсыздар өзүңүздөр? Өзүңүздөргө аласыздарбы, же тек калтырасыздарбы? Биз азыр мындай ойдобуз. Экономика министрлиги Кыргызстан үчүн башка чек арада бир дагы ушундай имарат жок. Дайыма выставкаларды, ярмаркаларды кыла турган бир акча, в смысле, ижаранын мындай бекер десе болот да, 1 рубльга. Бекер берилген имарат эч ким бир өлкө биз Кыргызстанга берилек. И бербейт го. 1 сомго бербейт. 1 сомго. 1 рубльга. Ооба. Биз ошол боюнча айтып атабыз. Биз тиги айтылган имараттан мындай пайданы, мындай түз пайданы да ижарадан пайданы табабыз деген ойдо эмеспиз. Бирок пайда түшсө, бул Кыргызстандын бюджетке түшө турган акча. Ушул боюнча Кыргызстандын мындай бир азык-түлүктөрдү экспорттук же ушул биздин маданиятыбызды көрсөтө турган бир площадка керек Кыргызстан үчүн. Бул мындай айтканда азыркы жеке бир аренданы алып аткан бир жеке компанияга карата бул Кыргызстан үчүн иштеш керек бул имарат. Ошондуктан биз мындай бул жакшы компания, жаман компания деген эмеспиз.
Биз айтып атабыз, бул мамлекет үчүн иштей турган имарат болуш керек. Турсунбек мырза, мына сиз айттыңыз, ошо мейлиңиз жооп берип коеюнбу? Сиз жана сурабадыңызбы, ошо соглашениянын убактысы өттү, эми кандай болот депчи. Мына жерде ошо мына келишим 2000 ошо Министерство экономика менен ошо торговый дом Кыргызстандын келишими 29 декабрда 2008 жылы түзүлгөн. Ошонун мына 3.2 деген пунктунда жазылып турат. Договор аренда 5 жылга берилет, то есть 2008 жылдан 2013 жылга чейин. Анан ошо торговый дом Кыргызстан жанагы реконструкция жасагандыгы үчүн ушул приоритетный имеет право пролонгация депчи. Улантуу боюнча дагы 5 жылга түсүү боюнча. Даниил мырза жана азыр эле айтып кетпеди, өткөндө да пресс-конференция берип айткан, биз мына торговый дом Кыргызстанга осо эч кандай претензиябыз жок деп. Мен анда суроо берет элем Даниил мырзагачы. Эгерде сиздер тараптан, Министерство экономика тараптан торговый дом Кыргызстанга эч кандай претензияңыз жок болсо, мына менде официальный документ турат, сиз берген пресс-конференциядачы. Анда эмне үчүн ошол келишимди кайра узартпай турасыңар? Силерде негиз бар мына келишим боюнча. Ошого жооп берип койсоңуз. Ооба, абдан туура айтып атасыз. Эми бизге азыр бул орусиялык компания учредители Иванов болсо дагы, Сидоров болсо дагы башка фамилиялар болсо дагы биз ушул эле ишти кылат элек. Мыйзамдын негизинде цивилизациялык принциптери менен. Эми тиякта эмне үчүн ушул айтылган ижара келишимди мындай узартып эметпей атасыңар? Бир четинен мага бир журналист жакын эле арада сурады да, эмне үчүн ушундай жакшы компанияны силер жакшы компания менен ушул узартып иштебей атасыңар? Мен сурадым, сиз ушул жакшы компанияны качан билип калдыңар? 3 ай мурун билдиңиз беле? Кыргызстанда бирөө билди беле ушул Орусияда ушундай компания бар деген? Же ушул айтылган бүткүл орусиялык көргөзмө борборунда ушундай биздин экспорт боюнча же биздин мындай культур маданиятты көрсөтүш үчүн бир борбор бар экен, бааралык тиякка көрөлүк деген бир уктук беле? Жок деди. Бул бир чети. Анын экинчи чети, буга да карабай биз айтып атабыз. Тиякта азыр мындай бизге мигранттар берген расчет боюнча бул компания азыркы күндө бир 50-100 миң долларга бир айга, бир айдын ичинде ушунча субаренданын акча түшүп атат экен деп маалыматты берип атат. Биз, мен айта албайм, ушул туурабы же туура эмеспи? Толугу менен. Бирок бул сөз, бирок бул айтылган жер, ушул имарат турган жер Москва шаарында Кызыл площадьтан кийин эң көп кишилер тияка келет экен. Даниил мырза, мындай суроо пайда болот да, мына ошол соода түйүнүн өзүңүз барып көрүп, өзүңүз кандай бир деңгээлде ошолордун бир быкычыксын териштирип көрдүңүз беле? Биз тияка мен эле эмес, 4 комиссия барды тияка. Бизден тышкары мүлк, орусиялык мүлк фонддон дагы мүчөлөр тияка адистер тияка барып карашты. Анан алардын мындай заключение берген кагаз боюнча тиякта бир 6-12 же 11 компаниялар жеке коммерциялык компаниялар турат экен. Субарендада. Анан азыр айтып атышат, ушул биз ушунча акчаны ремонт кылып салдык эле. Бизде дагы маалымат, биз 3 жол мындай кайрылуу кат менен анан комиссияны дагы бир 3-4 жол аларга кайрылып сураган. Бизге бергиле. Канча каражатты тияка салдыңар? Бул бир четинен, экинчи, канча каражат силерге субарендадан түшүп атат? Бизге мындай жооп беришкен алар. Бул орусиялык компания, сизге көз караштуу эмес. Ошондуктан силерге бир кагазды бербейбиз. Вот азыр ушул айтылган ижара келишим мөөнөтү бүткөндөн кийин азыр аракеттерди кылып атышат. Биз тигини берели. Даже азыркы убакытта мына бир канча болду? 20 күн болдугу же 15 күн болду. Биз тияка дагы бир делегацияны жибердик. Баргыла, карагыла, канча акчаны тияка мындай ремонтко салыптыр, же курулушка салыптыр. Ушул официалдуу түрдө кагаздар бар, көрсөт десеңиз көрсөтүп коем. Тиякта бир дагы
маалымат берилген эмес. Бир кагаз түрдө бир информацияны берген эмес алар. Турсбек мырза, мына сизге суроо берилди деп эсептеңиз, анткени чын менен эле берилди. Мен эми ал суроону кайталабайын, убакыт албайлы. Эми мындайда мына биздин өкмөттүн, мен мынтип ойлойм да, биздин өкмөттүн, Кыргыз өкмөтүнүн мына экспорт боюнча туруктуу саясаты жок деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде, өкмөттүн Министерство экономика бул биздин өкмөттүн структурасы да. Өкмөт 2008-жылы ошол Москвадагы ишкерлерге өздөрү кайрылып, өздөрү мынандай соглашениени түзүп, анан өздөрү ушул соглашениени аткарып атканына мен таң калам да. Булар ушул мына Даниил мырза айтып атпайбы, биз алар тигиндей кылыптыр, мындай кылыптыр, ижарага берип атышыптыр депчи. Суу районундагы деп атат. Эч кандай да эмес. Мына мен мына жерде дагы Даниил мырза айтып атат, мына ошол биз ошол павильондун ичинде ошо правоохранительный органдардын килемелердин мындай представительство болсун, ошону каалайт элек. Биз ошо миграциянын представительдери болсо каалайт элек деп пресс-конференция берип атат. Мен айтат элем, ошол торговойдон Кыргызстан ошо 2008-жылы алганда эле, ошол мына Айгүл Рускулованын убагында эле миграцияда жаңы түзүлгөндө, ошондо эле ошол миграциянын представительдери иштеп атат. Мына азыр да иштеп атат. Азыр дагы ушул ички иштер министринин представители мына полковник Асанов Ибрагим, мен өз сүйлөшүп келдим ал киши менен да жолугуп, алар да иштеп атат. И сонун ошо Кыргызстандын ошо мигранттарына өздөрүнүн жардам берип атышат. Турсбек мырза, кечирип коюңуз. Азыр биздин замандаштарыбыз бар экен. Телефондорун коюп койбосун, суроосун кабыл алсак. Саламатсыз болуп атабыз сизди. Бишкек шаарынан Абдыкадырова Гүлжина. Мен мындай оюм бар да, бул 70 жыл Союз мезгилинде эл үчүн жыйылган байлыктын баары таланып толон бүттү эми. Моорекени элге бериш керек. Мисалы үчүн элдер ушул жактан апарып өзүнүн товарларын коюп, буга окшогон бизнесмендер анда башка жерлерде түзөтүлүп табылса болот да. Биз мисалы үчүн эл каршыбыз. Эл үчүн калыш керек мындай жерлер. Качан берет бизге? Элге эч ким бербейт эми мындан. Муну сакташ керек эл үчүн. Рахмат, суроо түшүнүктүү. Биздин дагы бир замандашыбыз бар. Азыр кабыл алып болду. Саламатсыз болуңуз сизде. Угатабыз сизди. Алло, саламатсыңар. Мен Даниил мырзага суроом бар эле. Ушул Москвадагы иммигранттарды, орустардын айдап атканын деле жетет эле айладайм. Даниил мырза, анан ошол жерде канча кыргыздын балдары иштеп атат, балдарыбыз иштеп атат. Эми муну талашка салбай эле, ушуну ошол боюнча калтырып эле, как положено налогун төлөп, как законный кылып эле ошо жыл ортун суутпай эле ошол боюнча калтырсаңар болбойбу? Эми ушу силер барып көргөзмө кыла турган башка эч жер табылбай калган. Ушуну эми жакшынакай жылуу элдер эс алып, жакшы иштеп атат бала чакабыз. Ушуларды мен силерден суранат элем ушу эне катары. Ушуну талашпай эле закон менен эле жакшынакай кылып калтырсаңар деп сурайм. Рахмат. Мына экөөңүздөргө эки каршы суроо келди. Кимиңиздер жооп бересиздер, баары жооп бересиз. Болуп турганда, Даниил мырза. Абдан туура суроолор болуп атат. Бул азыркы эжекебиз айтып атат, калтырыш керек эле, тиякта балдарыбыз иштеп атат. Биз ушул имаратты бузабыз деген оюбузда эмеспиз. Бул абдан туура азыр суроолорду берди да биринчи жараныбыз. Кыргызстан үчүн, биздин экономика үчүн жана Кыргызстандын маданият башка калктарга жеткизиш үчүн иштеш керек. Ошонун негизинде биз аракетти кылып атабыз. Анан дагы биремден айтайын. Ушул ижара мөөнөтү бүткөн. Биз ушул тиякта рейдерлык бир иш аракеттерди кылган эмеспиз. Кылабыз деген ойдо эмеспиз. Биз ушул мындай мыйзамдын негизинде иштетебиз деп аракет кылып атабыз. Анан азыр суроо дагы болду, налогторду төлөп. 1 тиын бул 5 жылдын ичинде, анан ушул ижара бүткөндөн, мөөнөтү бүткөндөн кийин ушул 3 ай болду. 1 тиын же бюджетке, же Кыргызстандын, же экономика министрлигине түшкөн эмес. Биз айтып атабыз, тиякта канча акча түшсө, бул Кыргызстандын бюджетке түшүш керек. Бир четинен, анан ушул экономика министрлигинин офис болбойт. Тиякта Кыргызстан үчүн, биздин өндүрүү компания үчүн тиякта бир мүмкүнчүлүк түзүш керек. Тиякта дагы бир жолу айтайын, экономика министринин адистери отурбайт. Тиякта ушуну мындай ачып, атайын бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ушул тиякта канча киши келсе, ушул Кыргызстанда эмне бар, кандай азык-түлүктөр чыгарылып атат,
кандай продукциялар чыгарылып атат. Анан Кыргызстандын ошол мигранттарыбыз тияка келип, биринчиден посольствого, биздин элчиликке келип, экинчиден ошол борборго келип, өзүбүздүн үйүбүз деп тиякта иштеп, в смысле анан тиякта мындай бир чоң сыймыктуу бир мероприятияларды өткөзүп, чараларды. Ооба. Турузбек мырзага берген сөз да. Турузбек мырза, бул жерден биздин жана телекөрүүчүнүн радио арман суроосуна жооп берели. Жооп берели да, ошогочу. Мына чып-чын айтып атат да, бул таланып тоналып болуш керек, өзүбүзгө бербейсиңер деп атат да. Бу жерде мындай маселе бар да. Мына Кыргызстандан башка мамлекеттерде посольстволор бар. Ошол посольствонун территориясынын ичинде гана Кыргызстан өзүнүн Кыргызстандын мыйзамдары менен иштей алат. А территориядан, посольствонун территориядан башка жерлердин баарында кайсы мамлекеттин территориясы ошол мамлекеттин мыйзамы менен иштеш керек. Эгерде мына Данил мырзанын Кыргызстанга налог түшүш керек деген сөзүнө да, эч качан ал торгойдом Кыргызстанда сен мамлекеттик ишкана кыласыңарбы, российский компания иштейби, кыргызский компания иштейби, ал Москвада регистрация болуш керек. Ал регистрацияда Москвада регистрация болуп, ошол территорияга налог төлөш керек. Мыйзам ошондой. Мына бүгүнкү күндө бизде мына Народный деген магазин бар. Ошол жерде Форестер деген чоң фирма бар. Народный магазиндерде российский продукция менен обеспечивать этет. Ошол Кыргызстанда регистрация болуп, российский компания, Кыргызстанда учредительный регистрация болуп, Кыргызстанга налог төлөйт. Биздин жанагы осоттор булар азыр жаңы фирма ачса дагы, Министерство экономика, Кыргызстанга налог түшпөйт айерден. Ал Россиянын территориясы, ал Россияда гана налог түшөт. Мына былтыр ушуга тиешелүү былтыр мындай вопрос болуп атат да. Министерство экономика ошо торгойдом Кыргызстанга жаңы келишим берди. Ошо жаңы келишимде мынтип жазылып турат. Айына $30,000 налог төлө, ижаранын эмесин аренда плата төлөсүңөр депчи. Эми мен түшүнбөй атам да, эгерде орус мамлекети Кыргызстанга, ошо Кыргызстандын товар өндүрүүчүлөрүн Россияга ошо жылдыруу боюнча, өнүктүрүү боюнча, алып чыгуу боюнча шарт түзүп берип атса, 1 рубльга берип атса жылына, биздин Кыргыз мамлекети экономика министри ай сайын $30,000 төлөсүңөр деген мына договор турат. Ошондой предложение кылды. Эми дагы бир нерсени айтып коюш керек бу жердечи. Жакында эле биздин Министерство экономика, российский экономика экономическое развитие министерствоға кат жазыптыр. Биздин ошо торгойдом Кыргызстанда биздин кыргыздар договор бүттү, чыкпай атышат, ошону кубалап чыгарып берилечи депчи. Эми бул уят эле иш да. Биздин Министерство экономикадагы кээ бир биздин жарандар ошол экономиканын экономикалык саясаты мен оюмча туура эмес да. Биздин өкмөттүн дагы министерствонун дагы максаты ошо Кыргызстандын товарларын башка мамлекеттерге чыгаруу болуш керек. Айырден Министерство экономика же өкмөт пайда көрбөш керек. Ал шарт түзүп берсе, мына биз мен ойлойм 3 жылдан бери биз лицензия ала албай Россиядан. Мына өкмөткө дагы айрылдык. Премьер-министрге дагы айрылдык, Министерство экономикага дагы айрылдык. Эч кимси мына бир тыйынчылык жардам бере алган жок. Чынын айтыш керек. Бираз темадан четтеп торгойдом мына аракет кылып мына жакында январь айында биз лицензия алдык. Эми жаңы гана иштейлик деп атканда, жаңы гана Кыргыздын продукциясын Россияга чыгара алып жатсак, ошо биздин атамекендик өндүрүүчүлөргө кичинекей болсо да салым болмокта товарларын сатып алууга. Кыргызстанга кошумча канча миллиондогон акча түшмөк. Ошого эми азыр эгерде ошо оператор башка фирмага берилсе, ал 2 жыл өтө, 3 жыл өтө, мүмкүн ал 5 жылда да лицензия албай калышы мүмкүн. Бизге өтө кыйынчылыкка турду ушу лицензия алышчы. Мына өкмөткө да алдык, бир да жардам болгон жок. Чынын айтыш керек да. Эми ушул Москвадагы биздин кыргыз жарандары өздөрүнүн акчасын салып, рисковать этип, еще жардам берип, лицензия алып, ушинтип биздин Кыргызстан товарларын чыгарабызды аракет кылып атса, өкмөт тараптан ушундай бут тосуулар болуп атканы мен оюмча туура эмес. Нормальный жакшы мамлекетте, өзүн сыйлаган мамлекетте, өзүн сыйлаган өкмөт наоборот айтмак, ошо бизнесмендер чогултуп алып турчу торгойдомго. Канча акча жетпей атат силерге? Ошо Кыргызстан товарларын ошо Россияга алып оборотный средства бериш керек болчу. Данилге сөз берели. Данил мырза, момундай суроо болду. Мен кичине толуктап коеюн. Мен суроомду берип коеюн, Данил мырза. Өздөрү иштей албайт, иштеген кишини көрө албайт деген сөз болду. Туп-туура.
өзүңүздүн пикириңизди жана ушул суроого жооп берип койсоңуз. Бул жерде мындай да, абдан туура айтып атат. Ошол ассоциация аракеттерди экспортко кылып атса, балким ушул орусиялык компания аларга жардам беребиз деп, же өзү дагы ушул коммерциялык бир кызыкчылыктар менен аракет кылып атышат. Бул абдан жакшы нерсе. Коммерциялык компания ушул өзүнө бир чөнтөгүнө жеке бир акчаларды табыш керек. Ал ушундай принцип. Бирок азыр айтылды, ошол лицензияны алды. Лицензия алса, лицензия бул абдан туура юридикалык фирмага берилет. Документ. Берилдиби, иштесин. Бул тиги имарат же жардам, же мындай бир тоскоолдуктарды кылбайт. Экинчиден, азыр абдан туура айтылды, тияктан эми тияктан мындай налогтор түшүш керек деп экономика министри ушуну күтүп атат. Андай эмес. Тиякта налог эмес. Тиякта прибыльди биз айтып атабыз. Ушул киреше, канча киреше түшсө, бул киреше мындай операционный расходторго бир 10-15% кетсе, калган акча Кыргызстандын бюджетке толугу менен түшүш керек. Эми азыр дагы бир мындай бир сөз айтылды. Кантип түшүрөсүздөр, айтып берсеңиз. Ошол бүт акча азыркы мындай мигранттардын видео сиз билесиздер, мигранттардын видео сөз боюнча же ушул эле Орусиянын компания сиз айтып атасыз бир субарендага берилген эмес. Мен азыр мына жерде эле айтып берейин. ООО Майя сервис, ошол эле ООО Greenway, ООО коммерческий банк Юнистрим, ошо Радос Трейд деген ООО, ИП Маркова, ушундай дагы бир канча компаниялар тиякта отурат. Сиз барып көрдүңүзбү? Көрдүк, ооба, бул биз эле эмес, бул мүлк, Орусиянын мүлк фондунун маалымат боюнча. Биздин дагы тиякка комиссия барып карады. Андан тышкары айтышыбыз керек. Бул атайын имарат, бул мындай ярмарочный ярмаркага ылайыктуу болгон имарат эле. Бирок тиякта азыркы убакта биз айткан эмеспиз ушуну. Бирок комиссия барганда дагы ушул мигранттар менен дагы келишип мындай сүйлөшкөндө тиякта абортту кылып атышат. Тиякта эми мындай ушуга түшпөй эле коелук десек, бирок азыр ушул сөздөр айтылып атат. Экономика министри бир тиякта аракетти кылбай, ушуну бир талашып метип атат. Бирок дагы бир жолу айтышыбыз керек. Кыргызстан үчүн башка бир мамлекетте ушундай имарат берилген эмес и берилбейт жакын арада. Ошондуктан биз бүт мындай аракеттерди кылышыбыз керек. Бир жеке компания үчүн эмес, балким алар дагы бир жакшы иштерди кылып атат. Мен ошого каршы эмесмин. Бирок бул мамлекеттик, бул бүт мына Кыргызстанда болгон продукцияларды экспозиция кылыш үчүн имарат эле. Имарат. И биз ушуга жетебиз. Азыр соттун негизинде, азыр биздин дагы бир сөз айтылды, ошол биз экономика министрлигине тиги Орусиянын экономика развитие экономиканын өнүгүү министрлигине кайрылып катты жазганбыз. Мен мына жерде кат турат. Азыр сизге анан көрсөтүп коеюн. Бизге ушул телевизияларга, радио кармандарга андан эме жок да. Керек болсо биз интернет сайттарга да чыгарып коебуз. Эртеңден баштап уже болот ал. Тиякта жазылуу мындай. Биз бир эле эмнени айтып коеюн. Тиякта бошотуп койгула деген эмес. Биз жазганбыз. Ушул ижаранын мөөнөтү бүттү. Ошонун негизинде биз суранып атабыз. Ушул Орусиянын компаниянын кандай долгтор, бул свет боюнча, суу, ушундай бир эмнелерди налог боюнча долгтор бар болсо, ушуну толугу менен алып алгыла. Анан бизден талап кылбагыла деген кат жөнөткөнбүз. Андан тышкары биз катты жөнөттүк. Ушул тиякта эми бул исторический бир павильон. Тияка мына бюджеттин акчасы дагы төлөнгөн. Ушул бузбай мындай алгандай бизге берсин. Анан тиякта бүт барын жулуп, бүт барын сындырып, потому что биз тияка барганда барып эле мен ойлойм бир айдын ичинде иштеп башташ керек ушул биздин имаратыбыз. Турсбек мырза, бул жерден Данил мырза эки суроо берилди сизге. Биринчиси субарендаға берген чындык мынакей документте айтылды. Экинчиден сиз да иштеңиз, биз да иштейли деген пикир айтылып атат. Буга кандайсыз?
Бирде мындайда, мисалы азыркы учурда ошол мурунку ВДНХ территориясында эл жетишкендиктерин эки гана мамлекеттин, эки гана өлкөнүн ушундай ушу Кыргызстан торговый домуна окшогон иштеп атат. Бул биринчиси ушу Средняя Азия боюнча бир гана ушу Кыргызстандык иштеп атат, торговый дом Кыргызстан иштеп атат. Экинчи Армениянын иштеп атат. Белоруссия 20 миллион АКШ доллары бөлүп берди, өкмөт бөлүп берди. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп ишке кирише элек. Казакстан алар 50 миллион бөлүп беришиптир. Аларда дагы бүгүнкү күнгө чейин ишке кирише элек. Башка мамлекеттер дагы аракет кылып атышат, бирок бирөөнүкү да иштей элек. Иштеп аткан эки гана мамлекеттик иштеп атат. Эми биз мындай деген сөздү айткым келип атат да. Жанагы айтып атпайсызбы? Мисалы ошол мен Армениянын өкүлдөрү менен барып жолугуп сүйлөштүм да. Алар ошол бир 14 миллион 15 миллионго жакын доллар, АКШ доллары кетириптир. Ошонун жарымын мамлекет төлөп бериптир. Жарымын ишкерлер, частный компаниялар иштетип атат да. Аларда деле ошол частный компаниялар ошол Москвада регистрация өтүп, Москвада регистрация болуп, ошол эле баягы өздөрү улуту армян болгону менен алар дагы ошо Россиянын граждандары. Биздин дагы ошо кыргыз балдар, ошо фирманын учредителдери бүт кыргыздар, москвалык кыргыздар. Бирок бул российский компания. Ал ошол Россиянын мыйзамы ошону требовать этип атат, мыйзамы. Анан Турсук мырза мындай суроо пайда болуп атат да, кой турсаңыз бир мүнөт. Мына сиз айттыңыз ошо Россиянын компаниялары иштеп атат депчи. А Кыргызстандан барган кайсы продукцияны сатып атасыздар сиздер? Же мисалы үчүн рекламалап, же көргөзмө коюп атасыздар? Ошо торговый домдун ичинде, ВДНХнын ичинде көрдүм, биздин мед сатылып атат. Биздин сухофрукту, жаңактар, жана өрүк, кургатылган өрүк ошолордун. Биздин Жалал Абаддагы жанагы Келечек деген фирма бар. Келечек фирмасынын минеральный суусу сатылып атат. Биздин мына Шоро компаниясынын максымдары, эмелери сатылып атат, максымдары, бозолору. Ошол жерде кыргызы болобу, ВДНХ барган, орусу болобу, башка улуттары баары ошо кыргыздын продукцияларын алып, ичип. Анан биздин мынау швейный производство боюнча магазинде бар экен, көргөзмөсү да бар экен. Алар туруктуу да, постоянный көргөзмө иштеп, сонун иштеп сатылып атат. Андан тышкары жанагы фирмаларды атап кетпеди, ошол фирмалардын баары тең алар мисалы министерство медицина или министерствосы, саламаттык сактоо министерствосы 2010-жылы кайрылган экен. Ошол жерден бир помещение берсеңер депчи. Ошол жерге 3 комната бериптир. Мен көрдүм, зуботехник, анан дагы врачтар бар экен, терапевт дегендей мындай. Алар ошол торговый домго карабайт. Алар ошолор өздөрү организация түшүп, жеке компания. Конечно, жеке компания өзү аракет. Эми колдоруңуздар биздин телегөрүүчүлөр, радио кармандар кайрылып калышты. Эң максаты ошол кыргыз мигранттарына алар жардам берип, аракет кылып иштеп атышат да, баары теңчи. Анан жанагы көргөзмө жөнүндө жана айтып кеттим, сизчи? Сиздин сөзүңүз соозуңузда биз замандашыбыздын суроолорун алып коелучу. Угатабыз сизди. Угатабыз сизди. Алло. Угатабыз сизди. Угатабыз, саламатчылык. Мен шоо берейин дедим беле. Бериңиз. Москва борборунун талашы боюнча. Мен ушуну көптөн бери угуп келатам. Мен Жалал Абад областынан звонить этип атам. Көптөн бери угуп келатам. Бере турган суроо мындайчы. Демедеки экономика министрлиги келген жигитке азыр келип көрүп калдым да, кичирээк көрүп калдым. Мындай суроо берейин дедим беле. Мүмкүн бул ошо көргөзмө борбору кандайдыр бир чиновниктерге керек болуп аткандыр да. Ошон үчүн алып коюлса эле да, жөнөкөй карапайым адамдардан. Жардам берген ордуна. Суроо түшүнүктүү. Биздин дагы бир сурообуз бар. Кабыл алып коелук суроосун. Саламатсызбы, угатабыз сизди. Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен Мартбекмин. Мен Чоткол районунан. Байланыш үзүлүп калды. Суроо сизге берилди, Данил мырза. Ошол чиновниктер алып атат деп. Эми мындай толугу менен айтыш керек. Азыркы бүгүн келе турган ошол жеке Орусия компаниянын соода үйүнүн жетекчи представители келиш керек, өкүлдөрү келиш керек эле. Анын ичинде бирөө бул мурунку биздин эле Кыргызстандын мындай чиновник. Алар мурун ошол посол элчиликте иштеген.
бир соода мындай өкүлү болчу. Эми ал ушул имаратты иштетип аракеттерди кылып атат азыркы убакытта. Мен дагы бир жолу айтарым. Бул жеке компания. Кылып аткан иш балким жакшы иштерди да кылып атат. Бирок эң негизги мындай ар бир жеке компаниянын принципи ушундай болуш керек. Бул акчаны табуу. Эң биринчи ушул. Ошого түзүлөт ушул компания, ошол принциптер менен иштейт. Биз азыр айтып атабыз. Экономика министриге же чиновникке же башка бирөөгө беребиз деген ойдо эмеспиз. Биз атайын концепцияны түздүк. Ушул эле азыркы айтылып аткан ассоциациядагы, ушул эле келе турган союз предприниматель, ушул эле Бишкекский деловой клуб, анан ушундай көп бир ассоциацияларга биз концепцияны жибергенбиз. Ушул эле ассоциация предпринимательдерден бизге сунуш берилген. Силерден дагы сунуштарды күтүп атабыз. Ушул сунуштун негизинде ушул айтылган имараттын принциптери иштеш керек. Биз имарат үчүн согушкан эмеспиз. Же тияктан бир кандай пайданы табабыз, даже бюджетке пайданы табабыз деген ойдо эмеспиз. Бирок бюджетке да түшөт буюрса. Биз айтып атабыз, ушул тиякта бекер керек болсо аракеттерди кылышыбыз керек. Биздин мигранттарыбызга, биздин ушул эң биринчи бул Кыргызстанда өндүрүү бир фирмаларга биздин продукцияларыбызды тиякта таануу, мындай ярмаркаларды дайыма өткөзүш үчүн аракеттерди кылалык деп жасап атабыз. Биз азыр дагы бир кошуп коеюн. Тиякта биз канча жол кайрылдык, канча ярмаркаларды силер тиякта мындай өткөрдүңөр. Бир маалыматты берген жок. Ушул эле убакта азыр сиз айтып атасыз, биз тиякта мен тияка барганда тиги биз көрдүк, ушул шороо сатылып атат. Ооба, балким ушундай сатылып атат. Бирок биз айтып атабыз, тиякта кичинекей 14-5-6 бүт өлкө эмес. Бул Орусиядагы көбүнчө предпринимательдер билиш керек. Ушул имаратта ушундай ярмаркалар өтүп атат. Анан дагы бир эмнени айтып коюшум керек. Биз мына бир жарым жыл, бир эки ай болду го, силер менен чогуу отурдук. Ушул кандай алкоголь продукцияларды мындай серый схемага ачыкка чыгаралык деп. Билесиз, биз ушул кандай иштейлик? Ушул ассоциация кандай бизге жардам берет? Чогуу кандай иштейлик деп бир мындай чогуу комиссияны түзүп аракеттерди кылганбыз. Бирок ушул убакытта эми кечирип коюңуз, ушуну айтпаш керек эле. Бирок сиз, мен ойлойм да, сиз ушул тиякта Москвада ушундай бир имарат бар и бизге жардам берет деп ойдо эмес элеңиз. Эмне үчүн? Сиз ушул убакытта бизге айткансыз. Биз Орусияга бир бүт өлкөнү сата албай жүрөбүз. Ошуга жардам берген 3 ай мурун. Биз дагы айттык, ооба, ушул аракеттерди кылышыбыз керек. Биз ушул аракеттерди кылабыз. Мен Кудай буйрса, ушул ишибиз ишке, аракетибиз ишке ашса, ушул эле площадкада сиздин ассоциациялардын продукциялар дайыма турат. Кудай буйрса, ушул Орусиядан бир көп чоң фирмалар келип иштетет. Дагы бир эмнени айтышыбыз керек. Азыркы жеке компания тиякта аракеттерди кылып атат. Балким жакшы аракеттерди кылып атат. Бирок сиз билесиңер, Орусия бул мындай бир государственный компания, государственный мамлекет десе болот. Ошого тиякта мындай выставкаларга же башка эмнелер тияка чыгарыш үчүн бир кандай жолдорду өтүш керек. Ушул бажы боюнча, ушул эле салымдар боюнча. Ошондуктан Кыргыздын экономика министрлиги, Орусиянын экономика министрлиги менен сүйлөшүп, аракеттерди кылса, мен ойлойм оңоюраак, тезирээк, анан мындай чоңураак бир иштерди алып барса болот. Бирок ушул эле убакта дагы бир эмнени айтыш керек. Абдан туура айтып атат. Ушул мурун биздин мамлекетибиз, көп биздин мамлекеттик компанияларыбыз жакшы иштей албай жүрөт. Ал дагы туура. Бирок биз дагы бир жолу айтып атабыз. Биз экономика министрлиги тияка отурбайт. Тияка биз мындай площадканы түзөбүз деп аракеттерди ушул концепциянын негизинде ассоциациялар келип, өзлөрүнүн заявкаларды берип иштесин. Анан дагы бир азыр айтып Турсбекке сөз берели. Бир кыска эле. Барына алып кеткенсиз. Сөз берели Турсбек мырза. Калыс бололу, Турсбек мырза. Данил мырза жакшы суроону, жакшы маселени көтөрүп атат. Ошол ВДХнын основной эң негизги милдети жана выставкаларды организация этип, Кыргыздын товарларын ушу Россияга чыгаруу.
торговойдон Кыргызстан түзүлгөндөн баштап жылына мына биз 3-өөнө катыштык, биздин ассоциация 3 жолу катыштык, былтыр 1-өөнө катыштык, мурда жыл 2 жолу таң бардык. Жазгысына да, көзгүсүнө жылына 2 выставка өткөрөт. Мына крупный ири көргөзмөлөр өткөрөт. Ошо Кыргызстандын товар өндүрүүчүлөрүнүн баары тең өздөрүнүн товарларын алып, ошол жерге катышып атат. Эми бул чоң маселе да, бирок мен сиз айткандай, сиз мүмкүн билбей калышыңыз мүмкүн. Эми чынында мен жана айтып кетпедим, бул өкмөттө саясат жоктугунан ошондой болот депчи. Ошол выставкаларга өкүнүчтүүсү Министерство экономикага катышкан жок, бир да жолу. Мен бир да жолу көргөн жок. Мен 3 жолу бардым, бир да жолу көргөн жок, мисалчы. Анан ошон үчүн бул ишти, сиз айткан ишти бул торговойдон Кыргызстан жасап атат. Ошо арендага алгандан бери жасап. Андан тышкары жанагындай кичинекей выставкалар дайыма болуп атат айырдачы. Мен билем, мына ошол Россияда жашап аткан Кыргызстандын мигранттары бардык ошо бизнес маселеси боюнча дагы, маданият маселеси боюнча дагы ошол жерге келип, бул Кыргызстандын Москвадагы жашап аткан, не только Москва эмес, ошо Россияда жашап аткан Кыргызстандын үйү болуп калганда, мага ошондой сезилди. Мен барган сайын ошого күбө болуп атам өзүм дагычы. Анан мен Данил мырзаны чакырып кетет элем. Ушу жакын аралыкта мен макулмун, чогуу барып, көрүп, өз көзүм менен көрүп келсе, ошол жерде жанагы айтып аткан Ички иштер министрлигинин представители эмне кылып отурат, медицина, саламаттык сактоо министрлиги жана миграция министрлигинин өкүлдөрү ошодо отурат, алар эмне кылып атат, эмне иш жасап атат, ошол торговый соода үйүнүн ишмерлери кандай уюштурушуптур. Ошол жерде менин оюмча көп жакшы нерселер болгон. Эми биздин өкмөт, биздин экономика министри дагы ошону дагы улантып кеткени жөнүндө бир жакшы ойлорду чогуу иштесек деп чыгып жакшы болот эле. Азыр биздин замандашыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Бишкектен звонить атам. Вот экономика министрлигине суроо берейин деген да. Бериңиз. Вот тиги өзүбүздүн акчабызды кетирип, ремонт кылганбыз да чыкпай каларчы. 5 жылда эле актадыбы, актабадыбы, аларга кайра узат берген ордуна эмне үчүн алабыз деп атышат. Экономика министрлигинде мен таң калам да, только алабыз деп эле турушат, эч кимге жардам беришпейт. Мисалы үчүн бар, вот эстрада жылыстар деле башка жактан акчаларды утуп келсе, какой-то процент налог төгүш керек деп. Качан өздөрү жардам берет, түшүнбөйбүз да буларгачы. Суроо түшүнүктүү болду, биздин дагы бир замандашыбыз бар. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Мен Бишкек шаарынан Жапаров фамилия. Эми өкмөттүн өкүлүгө суроом. Ушундай Москвадагы жана ВДХ боюнча айтып атышпайбы, өкмөттүн эмнесине өтүш керек дегендей мындай депчи. Ушундай иммигранттарга мен өзүм Москва шаарында иштеп барып эмнетип келдим. Мен ошо буларга кайрылганмын, жардамдарын да беришкен. Өкмөттөн эч кандай жардам болбойт. Ал жерге барып өкмөттүн эмнелери баргандан кийин алар өзүнүн чөнтөгүнө, өзүнүн эмнесине бул бийликке ишеничтүү болбой калбадыбы. Андан көрө ошолорго берип койсо, канчалаган адамдарга жардамдар тийип атат ушулардычы. Мен Москва шаарында 13 бала барып, биз ошолордон жардам сурап эмнеткенде, могу жана Кубаныч дейби, ким бир эмнеси бар экен. Чоң. Ошол именно өзү жардам берип, ушу 15 балага барына кеткенге, акча иштей албай калып, акча таппай калгандарга поездга билет алып берип, барып жөнөткөн. Мен мындай башка бир жумуш боюнча суроо бир топ узак болуп кетти. Биз жооп берели, кандай дейсиз? Ата убактыбыздын баарын алып койсок. Данил мырза, 2 суроо тең сизге. Экөөнү тең түшүндүңүз да? Ооба, рахмат. Ошол абдан туура сөздөр айтылып атат. Мында чындыгын айтканда, биз биздин жарандарыбызга Орусияда турган мындай толугу менен балким иштерди алып албай жүрүп атабыз. Бирок ушул аракеттер, мен ойлойм, өкмөт дагы, биздин мамлекеттик бир ишканалар дагы аракеттерди кылып атат. Биз азыр айтып атабыз. Ушул эле тиги Москвага барганда бир 3-4 комиссия. Биз ушул мигранттар менен бир киши менен эмес, алардын мүчөлөрү менен кезигишип, бир тегерек столдо отурдук. Бирөө да айткан эмес, биз тияктан жардам алып, бизге бир жардам берген деп. Бирөө да айткан эмес. Балким
Эми кечириңиз. Бирок сөйлөп берсеңиз келесиз. Эми ушул боюнча дагы видео бар. Кыска таап атсаңыз. Видео дагы бар. Тиякта бүт айтылып атат. Канча акча тиякта таап атышат. Эмне үчүн бизге жардам бербей атат. Тиякка жеке эле бир чөнтөккө салып аткан мындай принциптер менен жүрүп аткан. Андан тышкары дагы айтыш керек. Ушул имаратта биз азыр дагы бир жолу кайталап коеюн, концепцияны түзүп атабыз. Тиякта бул иштерди алып барыш үчүн. Анан бир тыйын салбай ушуну алып алабыз деген ойдо эмеспиз. Ушул ижара мөөнөтү бүттү. Мыйзамдын негизинде ушул принциптер менен алар кайтарып бериш керек. Биз рахмат айтышыбыз керек, алар да бизге рахмат айтып. Бирок ушул эле убакта 3 айдан ашык азыр алар ушул акчаларды алып атышат. Бизге маалымат берилип аткан боюнча, булактар боюнча, тиякта ар бир айда 50 миңден ашык, 50 миң доллардан ашык ар бир айында субаренданын акчасы түшүп атат. Эмне үчүн мен ушуну айтып атам? Тиякта дагы бир жолу кайталап коеюн, бул эң көп келе турган жерде. Тиякта бир эле имарат эмес. Тиякта бир көптөгөн бир жер. Тиякта сиз билесиз, ушул жакын эле арада Олимпиада болдугу. Ачылышы Москвадагы мероприятие тиякта өткөзүлгөн. Кызыл площадьтен кийин ушул ВВЦ эң мындай көп келген кишилерди мындай кабыл алат экен. Анан азыр дагы бир сөз айтылды. Тиякта 20 миллион берилип атат ушул. Эми бүт имарат 1000 квадратка жетпеген. 900 миң. 900 квадрат. Эми силер эсептеп койсоңор, 900 квадратты эми абдан алтындан куруш керек го, эми канча миллион долларды салып атышат. Эми билбейм, бул официалдуу источниктерби, биз ушундай официалдуу источниктерди көргөн жокпуз. Мен дагы ойлойм, сизде дагы азыр колуңузда ушунча акча, мындай бир токтом менен берилет деп турабы? Бюджеттен акчалар. Силерде дагы жок кандай. Балким 20 миллионду тиякта бир дагы бир нерсени алтындан же дагы бир 5 этажды курабыз деген ойдо балким белгиленип атат. Даниил мырза, Турсбек мырзага сөз берели, арманда калбасын, убакыт аз калды. Турсбек мырза, сиз өзүңүздүн оюңузду кыска так айтсаңыз, убакыт аз калды. Россияда мындай да, Россияда атайын мыйзам чыккан. Анан мына объектти культурного наследия деп коет. Ошондо эгерде ишкерлер ошолорду алып, ошолорду эски уруп аткан залдарды өзүнүн баягы мурунку калыбына келтирсе, ошолорго үлгөтүнү арендага берилет да. Бул ВДНХ ошондой объектилердин переченине кирген. Бул жөнөкөй эле силер кыргыздар жакшы келсиңер деп 1 рубльга берген жок. Ал условиясы ошондой болчу. Эгерде силер инвестиция салсаңар, ушул урап аткан зданияны восстановить этсеңер, ошондо гана биз силерге 1 рубль менен беребиз деп мыйзамдын негизинде Путин берип атат. Бул балдар, бул строительный жумуш эмес, бул курулуш жумуштары эмес да. Бул археологический бул реставрациялык жумуштарда алардын баасы да кымбат болот. Алар ошо жумуштарды ар бир нерсесин алар атайын органдар бар. Биздин Кыргызстанда да ошондой, Москвада да ошондой, ошолордун баарын тең согласовать этилип жазаганда, анан мен дагы бир нерсени айтып кетелем, жанагы биздин телекөрүүчү суроо бербеди, жакшы суроо берди, ушу жанагынтип жардам берип атышат дегендей депчи. Мен ошону дагы бир жолу тастап кетет элем. Эмне үчүн мен мына барып ошондо отурганда биздин мына көлдөн бир художник келип калыптыр. Мен аны Бишкекте эле тааныч элем. Анан о байке кандай маселе менен ушундай маселени айтып алдын немесим. Ал ошо Москвада выставка организовать этишип, кыргыз балдар, кыргыз художниктер ошого анча-мынча акча жетишпей, анан көргөз менен уюштурган машина сулап келишиптир. То есть ошонун баарын чечип берип, мына биздин көзүбүзчөчү. Ошо эми мен жанагы айтпадым башындачы, биздин өкмөттүн жасай турган жумуштарын ушу торговый жазып атат депчи. Чынында эле ошондой жумуш действительно болуп атат. Анан мен ойлойт элем да, бул Турсбек мырза, сиз кыска сүйлөсөңүз, убакыт аз калды. Кыска суроолорду берели. Эми Даниил мырза, мына буюрса бар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө келчү нерсе болуп калыптыр, биз түшүндүк уже. Эми ошол истердин колуңуздарга тийгенден кийин, мына бул соода үйүнүн мурдагы кызматкерлери аткарып аткан иштерди өркүндөтүп өстүрүп кете аласыздарбы? Сөзсүз.
Андан тышкары мен кайрылат элем. Ушул эле азыркы отурган биздин оппонентибиз ассоциациядан. Бирок бул жерде эле оппонент болуп отурат. Эми тилекке каршы ошол алкопроизводительдердин ассоциациянын председателди чакырыптыр. Өзүлөрү келбей калышыптыр. Эми билбейм. Эми үчүн ушундай биз атайын алар менен бетке бет, мындай бетме бет отуруп сүйлөшөбүз деп атсак, алар бир шылтоон табып келбептир. Бирок ал алардыкы. Эми бул жерде биз алардын жумушун улантып, андан ушул эле эмес. Биз эчтекени тиякта сындырбайбыз, бузбайбыз. Биз ушуну башталса, кандай жумуш башталса, биз ушуга дагы аракеттерди кошуп, жардамды дагы бир салып, өзүбүздүн бир аракетибизди салып, иштерди алып барабыз. Ошондон тышкары биз айтып атабыз азыр. Тиякта мындай бир мамлекеттик деңгээлде, ушул эле Орусиянын мамлекеттин органдардын деңгээлде ушул тиякта иштейбиз. Тиякта мындай бир ар бир Кыргызстандын жарандарыбыз билсин, ушул Москвада ушундай борбор бар экен да. Турусбек мырза, мына азыр эле айтылды, Даниил мырза. Сиз да иштеңиз, биз да иштейли деп. Бул суроо мурда да берилген, бирок жоопсуз калып атат да. Мына ушуга кандай карайсыз? Туура, биз дагы ошо торговый домдагы, мына Кыргызстандагы бизнес ассоциациялардагы ушул маселени коюп атпайбызбы? Алар бүгүнкү күндө өздөрүнүн акчаларын салып, иштин баарын уюштуруп, баарын даяр кылып койгондо, эми башка кишилерге, башка операторго беребиз деп Министерство экономика же болбосо $30,000 айына төлөөлү, ошондо биз договорго жаңы келишим түзөбүз деген условияларды буларга, жаңы шарттарды булар коюп атышпайбы? Ошон үчүн мен да чыгып кетет элем. Министерство экономиканы, биздин өкмөттү жакшы болуп аткан иштерге бут тоскондоруна набара жардам берип, чогуу иштешелик. Биз эч качан андан качпайбыз. Биздин мен бүгүн ошо алкоголдук ичимдиктер өндүрүүчү ассоциациянын төрагасы катары мен айтып атам, биздин интерес ошо Кыргызстандын товарларын Россияга чыгаруу. Кичинекей эле Кыргызстанда жүрбөй, ошо Россияга да чыгарат деген шартта, ошондой максатта болуп атабыз да. Ошон үчүн Турусбек мырза, Даниил мырзага суроо берели. Даниил мырза, мына азыр эле Турусбек мырза айтты. Башка бизден башка операторду коюуга аракет жасап атышат деп. Ушул чын биз жеке бир операторду коебуз деген ойдо эмеспиз. Тиякта ушун менен мамлекеттин аракети менен тиякта иштейт. Анан дагы бир эмнени айтышыбыз керек, ушул $30,000 айтып атышат го. Биз ушул $30,000 жөнөтүп атканда аренданын баасы мурун $5,000 ошонча болгондо биз кайрылып эметкенбиз. Биз ушул акча бирөөнүн чөнтөккө эмес, мурунку аренданы төлөгөн акча, биздин же дагы бир жеке чиновниктерге акча түшпөгөндөн сол чөнтөккө эмес. Эми түз бюджетке, ушул келишим боюнча бюджетке түштүн. Анан канча бул 2011-жылдарда ушул канча 2 жыл ушул мөөнөт калган, ушул негизинде иштегиле. Бул мен ойлойм абдан жакшы принцип. Бул дагы бир жолу кайтып коеюн, чөнтөккө эмес, бюджетке түштүн деп ошол аракетмен элге. Турусбек мырза, бизде убакыт аз калды. Эркин минутта дегенде өзүңүздүн пикириңиз. Мен ойлойм, биринчиден биздин өкмөттө жана Даниил мырза айтып кеткендей, өкмөттө концепция болуш керек, экспорт чыгаруу жөнүндө, экспорт, жалпы экспорт саясат болуш керек да, сөзсүзчү. Анан экинчи, мен ойлойм, мындан кийин дагы ушундай бизде Кыргыз мамлекети өзүбүздүн ичинде жумуш орун бере албасак, өзүбүздүн жарандарыбызды жумуш менен организация албасак, чет жакка чыккан Кыргыздын жарандары ушундай жакшы нерселерди жасап атса, биз сөзсүз андайларды колдошубуз керек. Мен саясатчы эмесмин. Мен ар бир нерсени өзүнүн орду менен өзүнүн болгондо айтат элем. Бул өкмөттүн ишин жасап коюшта бул жигиттерчи. Мен буларга керек болсо орден берет элем. Наоборот, буларды кууп чыккандын ордуначы. А мамлекет, өкмөт дополнительные оборотные средства деп койчу мурун союздун убагындачы. Ошондой наоборот акча бөлүп бериш керек буларга. Жүгүртмө каражаттарын бөлүп берип, Кыргызстандын товарларын ошо Россияга чыгарганга көмөк бериш керек да, көмөкчү болуш керек деп ойлойм да. Эми урматтуу
телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар, мына Москвадагы ошо кыргыздардын көргөзмө үйүндөгү маселе тууралуу уктуңуздар. Албетте ар кимдин өзүнүн пикири бар, ар ким өзүнчө туура. Муну мен ойлойм, дагы жыйынтыктап, дагы бир натыйжаларды аласыздарго деп ойлойм. Эми өзүбүздүн студиябыздын меймандары менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып коелу. Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данил Ибраев жана Кыргыз Республикасынын алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Турсунбек Күрөңкеев болушту. Сиздердин студияга келип, ушундай бир маданияттуу маек куруп бергениңиздер үчүн албетте чоң рахмат. Сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалыков болду. Эфирден кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.